Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев адамдардын өлүмүнө алып келген Баткен облусундагы шахтадагы кырсыкка байланыштуу жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Жолдошбек Жунушев Баткен облусунун Кадамжай жана Лейлек райондорундагы шахтадан 6 жаран газга ууланып каза болгондугун маалымдады. Анын айтымында Кадамжай районундагы кырсык шахтанын каралбай калган жана иши токтотулган тилкесинен көмүрдү мыйзамсыз казуу маалында техникалык коопсуздук чараларына этият мамиле кылбагандан улам болгон. Ал эми Лейлек районунда болсо көмүр казууга лицензия алган компания тараптан коопсуздук талаптары одоно бузулгандыгы үчүн 3 жаран каза тапты. Премьер-министр каза болгон жарандардын туугандарына жана жакындарына көңүл айтып, жабыркагандарга тез сакайып кетүүсүн каалады. Ош шаарында автоунаасын башкарып бара жаткан айдоочунун жүрөк оорусу кармап каза болду. Бул маалыматты Ош шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Кечээ саат 10 жарымдар чамасында Шакиров көчөсүндө Ош шаарынын тургуну өзүнүн Дэу Матис үлгүсүндөгү унаасын башкарып бара жатып, кокусунан жүрөк оорусу кармап калган. Анын кесепетинен айдоочу жолдун жээгинде токтоп турган унааны сүзгөн жана окуя болгон жерде каза тапкан. Кырсык Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергелип, экспертиза дайындалды. Быйыл январь айында сот имаратынан качып кеткен адам кармалды. Бул туурасында Чүй облустук милициясы билдирди. 10 айдан бери издөөдө жүргөн кылмышка шектүү адам облус аймагындагы Вознесеновка айылында жүргөн жеринен колго түшүрүлгөн. Кармоо учурунда ал милицияга каршылык көрсөткөн. 30 жаштагы кылмышка шектүү Октябрь райондук сотунда иши каралып жаткан учурда залдан качып чыгып кеткен болчу. Ысык көлдө мыйзамсыз балык уулагандарга каршы рейд жүргүзүлдү. Бул туурасында мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы билдирди. Маалыматка караганда рейд Чолпон Ата шаарынан Балыкчы шаарына чейин камтыды. Иш чаранын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарынын тургуну үйлөтмө баллон кайыкта мыйзамсыз балык уулап жүргөн жеринен кармалган. Кайыгынан Ысык көлдүн 17 даана чебачек балыгы табылган. Жеринен протокол түзүлүп, 1000 сом айып пул, 5151 сом доо коюлган. Мындан сырткары чырпыкты жана тор айгыр айылдарынан узундугу 2 чакырымга жакын 30 даана Кытайдын торлору чечилип, көл үстүнөн тазаланды. Айтылуу тарыхый инсан Алымбек Датканын 220 жылдык мааракеси ушул жылдын ноябрь айынын башында өткөрүлөт. Мааракени уюштуруу милдети өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө жүктөлгөн. Бул туурасында Маданият министри Азамат Жаманкулов билдирген. Министрдин айтымында мааракеге арналган иш-чаралардын алкагында бир нече илимий конференциялар өткөрүлөт. Азыр өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алардын сунуштарын күтүп жатабыз деп билдирди Азамат Жаманкулов. Депутат Төрөбай Зулпукаров Алымбек Датканын өмүр жолун ар жаран жакшы билиши керек экендигин белгилесе, депутат Марлен Маматалиев Алымбек Датка жөнүндө көркөм тасма тартуу керектигин айтты.